планына кирген иш-чаралардын бири болсо керек. Мен акын болуу же жазуучу болуу кыялдарымда болгон эмес. 1991 жылдан башталды бул сырдуу дүйнөнүн аралашканын, ошол мен жетектеп жүргөнүн ошондо сезип баштадым. Бирок ал кезде колумдан кармап ушундай эме көп окуялар болгон, токтолгондо убакыт өтө көп кетет. Анан 1994 жылы ошо тилимдин сол жагы кесишип, күбөлөр бар ошол бирөөнүн үйүндө болгондо, ошол периштелер келип тилимдин сол жагын кыркка кесип, скальпель сыяктуу эле, бул түшүмдө эмес, өңүмдө. Анан ошондон кийин оозумдун ичи дуулдап, ысып күйүп, калемпир салып алгандай болуп, анан ошол сүйлөшүүлөр, улуу жараткан менен сүйлөшүүлөр башталган. Ошондо эле жазып баштадыңызбычы? Жок, ошондо жазып баштаган жок. Мен жазбайм, мен ооз айтам. Бирок баары акпаратка түшүрөсүз ошонун баардыгын. Акпаратка түшүрүш үчүн ошо диктофонго, магнитофонго түшүрүп жүрдүм да, анткени ушундай деп айтышты да. Анан мен ким экендигим, ким болоорду, келечекте кандай боло тургандыгы жөнүндө ошол маалыматтар өзүмдүн тилим аркылуу өзүмө сүйлөнүп башталды. Бирок ошо сүйлөнүү учурларында мен үнүмдүн өзгөрүшү, интонациясы, дикциясы баардыгы өзгөрүлүп жатты. Анан бул эми азыр жөнөкөй айтканым менен өтө чоң, өтө көпкө созулган процесстер, 3 жылдай элден ажыратып, эл жок жерде ошо өзүмдү кармап жүрүштү. Бул эми тазалануу процесси болгон окшойт. Мондай денемди күндө буралтып, мындай ошол жөнүндө дене өзү буралып, ушундай кыймылга келип, анан адамдар арасында отургузбай ушинтип кармагандан кийин, анан 94 жылы тилим кесилди, анан адамдарды дарылатты. 2 ай бул эми ошондо айтылды, эми бардык ооруларды калдырды. Жана өтө олуттуу маселелерди көрдүм. Өтө тез дарыланып, тез оңолтуп, башкача бир жакшы, эми ушундай бир мындай загадочный да, ушундай сырдуу нерселер болуп атты. Анан ошондо тилим сүйлөп атты, бирок бир башка бир тилде сүйлөп атты. Кудайдын тили деп айтышты. Анан булар жөнүндө албетте мен эми ачык эфирлерде айткан эмесмин, анткени көп учурларда бул жөнүндө сүйлөбөңүз деп тыюу салышчу. Анан өзүм дагы ошо тартынчылык айтып, бул жөнүндө эч жерде айта албадым. Ал эми ошондо эле ошо манас сөзү да кошо келдиби? Анан ошо жок, биринчи ошол сүйлөө болуп, анан 1995 жылдын 17 январында ак көйнөк кигишип, анан башыма корона кигишип, ошо пайгамбарга келишип, ага чейин бирок уже келип көрүнгөн да алар. Ошондон кийин, ошондон баштап алтын кулуштун келиши болуп, анан бул алтын кулуш хандардын советниги болгон, советниги деп аталды дагы. Анан ошол ырлар ошондо келип коюлуп баштады, түнкү саат 12-де. Кадыр ким тособуз деди дагы, мына башка эч ким болбосун деп, анан ошондо келишти. Эми бул китебиме киргизгем, өтө мындай баарын айтпасам дагы, мындай бир айрым жерлеринен айтып кеткем. Анан ошондон баштап ошону ырларды айтпасам, оозум ичи күйүп, башым катайланып, жер астын боло баштады. Ошон үчүн оозума ошо батпай толуп кеткенде, ошо күнү түнү айта баштадым. Ырлар менен келген фольклор ошондо ага чейин ошо пайгамбарлардын мен китептериме бергем. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, аттарын да атап өтөм. Пайгамбарлардын келиши, бул ошо Куранда пайгамбарлар экен. Анын манастын келиши, баары көзүмө келип көрүндү, тирүү адамдардай, бирок бир аз призрак болуп турат экен да, бирок манасын өзүн тирүү адам катары көрдүм. Ошон үчүн манас тирүү деп мен эсептеп калган себебим, манас тирүү деди да.